Ayda Botuş ayda. Oğlum koyverçi bir. Koyverçi Botuş. Botuş haftan dostum balası. Tak ta bu Botuş. Daha bir koyver balam, daha bir koyver. Attın kulağında şamalmayan oynagan bu Botuş degen. Haftan dostum balası göstüyesin. Mına Kırgızdın jigitleri. At çalında oynayıp da yaşından. Bugün uşulattım ben Uluttuğ Sport 2. YouTube kanalıma tartotam ıntımak жерден. Жанагы Haftan dostumun attары. Birinci ile uşulu öspürüm. Андан кийин тиякта турган Орликтин уругу дейт жанакы калмак кышындагы аттардын. Биринчи ушул Бишкектен келген Данчак дейт. Кел Haftan досум. Ассаламу алейкум дагы бир жолу. Алейкум. Бул өспүрүмдү биринчи тааныштыралы. Өспүрүмдү досум ушу алып сатып иш кылабыз, билесиң досум. Анан ушу өзүмөн кичинара укаман алдым. Ада бечара кулунда түйдөн алдырганмын дейт. Данчак экен. Данчакты алган экен. Данчак. Анан ушул кулунан бери үйдө турду дейт. Жазга чыгарды үйрөттүк дейт. Жайын үйүнгө барып кыштык өтөт дейт. Анан ака бир кичине иш керек болуп калып, ушуну алып келип сатты. Алдым ушуну. Ошол. Жакшы экен. Миңге болуп жакшы эле үйрөтүлгөн окшойт, да? Миңге болуп жакшы эле үйрөтүптүр. Анан дагы бар экен, эми жакында эле үйрөттүм дейт. Анан ага чейин толку колдо эле турду дейт, жем-жеп. Жоош экен, кыйын жоош мал экен. Ошо бала менен чапкылап ойноп атат. Жакшы. Анан Haftan немеге кызыгат да, бою канча досум? Бою бир 57-58 бар. 60 чыгып чыкпайт. 55тен жогору. Бутул ден сол жакшы. Бутул таптаза, ден соолугу жакшы. Тайдын айыбы жок. Жакшы экен. Баасын канча дейсиң эми? Баасын биз деле ошол айткан ошо 180 миң деп атабыз, 2 миң доллар. Ошол. Жакшы. Мен жакындан бутулун тартайын. Анан да маалыматын алайсың, мындан кийин ошол жанагы тектүү кыргыз жылкысы Орликтин уругунан бар деп атасың, Жана өзүң чаап жүргөн күрөң атпы? Буну аны айтып берем досум. Ошо Молдожаш деген ака экен, аны мен тааныбайм. Карагулжага Манас деген укасы бар экен биз менен тең. Ошого подарка кылып, видео кылып жөнөткөн экен. Ошол жерде кулундан бери тартып жөнөткөнү бар эле. Мага жөнөттү эле, мен өчүп калыптыр Молдожашка өзү жөнөткөнү. Балташка жөнөттү, анан мага жөнөттү. Жакшы, азыр аны да тартабыз. Азыр биринчи уну жакындан тартып өтөлү. Бойлуу сындуу экен бирок. Анан могу туяктарын карасаңар дагы, туяктары кичикен экен, жанагы кичинекей. Тайдын эмеси билинет экен да. Анан мына маңдайы. Haftan эмесин да тиштерин да көрсөтүп болду. Мына тиштери. Ошондо мындай алсырактан көрө тургандарга көрсөтүп коелу. Могусун бузган экөөсүн. Анан калгандары кулун тиштери турат. Жакшы. Бул чагы, кабагы, маңдайы. Мына кашкасы. Омурусу, туяктары, арткы туяктары. Кабырга капышты. Бою чын эле бойлуу экен. Неме, Ботуш, нар жак айдачы? Болду эми, бер жака айда. Бур эми бирок. Баш өзү тике экен аттын, Бак айда. Ооба. Камчы менен урба балам, өзү эмес жетет экен. Кайра бери кайра, Жакшы. Арт жагы белин да байкасаңар болот. Сынын байкасаңар болот. Негизинен жакшы нерсе экен. Биз мындан кийин ошол кыргыз жылкыны тартабыз. Мынакей экинчи атыбыз өзүбүздүн таза кыргыз жылкысынан эткел Haftan. Бул атты тааныштыралы. Бул атты мен күздө алдым эле. Буну кулун кезде Молдожаш деген ака Карагулжада Манас деген балага подарка кылган экен, кулунда. Анан бул кулунда Бишкекте жүрүп полшалар менен кармак учуруп чоңойтуп, анан 1 жыл үйрө болгон экен. Анан мен былтыр алып келдим эле. Анан ары эле жаңы жылдан өтүп чаап, ошого чейин кармадым. Кышы менен чаптым. Кышы менен чаптым. Анан жок. Бу жерде сал ысыгыракта кой сата берейинчи деп. Сата коётам. Улагы кандай, жакшыбы? Улагы жакшы барат. Улакка барып келип эртеси менен жетелеп чыксаң, эч белени көргөндө мөңкү ойной берет. Улак карайт деле мөңкү, эшик ачсаң деле мөңкү. Эртеси жанын оруу деген билбейм, ушундан көрдүм, орубайт.
Жакшы экен. Жашы кандай дедик? Жашы ошо августта туулган экен. Августта ошол жерде Манаска берип аткан Молдовеске. Тай малындабы? Кулун малында энесинен. Августта 3 асы болот. Ошондо полный видеолор бар. Аны өз Молдовеске агайым жөнөттү, досуна жөнөттү. Менде бар эле өчүп калды. Энеси жуда чоң бей экен. Атасы мен көрбөдүм, кашка дейт. Солугу жакшы. Şu C3'kenin жакшы, сал ойнокураак. Кетелесең ойноңдоп ойной берет. Улактан келип деле ойной берет. Жакшы. Жеңил мал экен анда. Ооба, жакшы. Кыжалат болбосун, ат жакшы ат. Ишеничтүү ат дейм. Ишеничтүү, ооба. Бизде азыр бээ жок үчүн эми бир ысыгыраак сата берейин деп. Ооба, бул автандын, бул атындагы мен анча-мынча көрүп жүрөм аны. Сенин видеолоруңда бар. Көр досум, ошондо бар эми чаап жүргөнүм. Өзү кыйын жүгүрөт, улак ачканда эми иргиштеп катуу кетет. Жакшы. Жакшы. Баасы канча? Баасын ушу жөн деле коеюнчу, ушу 1,5 бирөө 250 миң. Жакшы. Анда чалып байланышасыңар номурду. Анан доллар болуп калса 2700 болуп калабы? Ошондой болот а? 2700 болуп калат экен, 708 болуп калат экен. Жакшы экен. Мен Орликти мен жакындан тартып өтөйүн. Ошол мен көргөн улактагы видеолорунан кесип тапканым коюп коеюн. Ошол жанагы Кеша Тактырдын аттарынан экен. Ошонун акеси Молдо Жашеге саткан экен деп маалыматын айтып атат автан. Анан мен да ошол актарда 1-2 көрүп калдым эле. Ошого мына Ортолгадагы Улуттук спорттун 2-чи YouTube каналына тартып атам. Бул досум өткөндө бир Польша алып алган экен. Буттар аябай эле жананда болуп кеткен. Аны тартабыз, үйүрү жакшы экен деди эле. Мен эми базарга эле сатып элге дагы жакшы нерсе берели деп, досум болсо дагы көнбөй койдум эле. Эми мунусун анча-мынча улактарын көрүп калдым эле. Ошого эми элге айтып деп көрөйүн деп тартып атам. Келип минип көргүлө. Анан теги да жана Осмон ал айтып аткан Орлик ошол уруктан деп атат. Калган маалыматын дагы телефон аркылуу алсаңыздар болот. Ботуш жогору айдачы. Жогору. Болду, кайрычы бер. Аты туруп калыптыр. Зеригип атат дейт. Мен да кошумчалап өттүм. Болду эми. Сол жагыңа урчу, ботуштун ар жагына. Болду.